Салам достор. Мирел менен Аку ушул 10 мүнөттүк подкастта силер менен ошо микрофондун алдында силер менен кызыктуу темаларды талкууга даярбыз. Салам, биздин сүйүктүү достор, катталуучулар, баарыңыздарга көңүлдүү күн. Жана Мирел кандай, маанай сонунбу? Маанай тилекке каршы кичине түшүп баратат. Эмнеге? Жаз келди, март келатат, жакында эртең Майрамдар. Майрамдар. Эми болсо менин үйүмдө апам бар, карындашым бар, сүйлөшкөн кызым бар деп туруп, ошолордун баарын белек табышым, чуркашым керек. Жумуштан чыгып алып. Түшүнүктүү. Ийгилик каалайбыз. Эң жакшы белек бул эмне экенин анан айтайын, Бул конверттин ичинде. Анда эмесе бул да тамаша. Албетте көңүлүм жакшы эле. Бул тамаша катары айттым. Достор, силердин көңүлүңөр кандай? Азыр эми кантида 7 март болуп турбайбы, анан элдердин көбү ойлоно баштады болуш керек да, эмне берем, каяка алып барам, эмне кылсам депчи. Көбүндө эле. Эң акылдуулар мурун эле ойлоп таап, уже заказ кылып, алып же сатып берип, алып камдап коюшкан да. Ооба. Жакшы достор, биз болсо бүгүн ал жөнүндө сөз кылбайбыз. Бүгүн бизден өзүңдөн көңүл калуу, эмнеге адам өзүнөн өзү көңүл калып калат, ошол жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Эң башкысычы элестетип көр, Мирел, биздин өзүбүз жөнүндөгү оюбуз себеп экен биз өзүбүздөн көңүл калышыбызга. Эгерде биз күнүгө өзүбүзгө өзүбүз нааразы болсок, кемчиликтерибиздин баардыгын тең чукуп чыгып башкаларга салыштырсак, өзүбүздү өзүбүз казып, анан өзүңдү мына сен мен ушинтпегенде мен ушинтип койдум да, мен минттим да деп өзүн жемелей берген адамдар бар го. Ошенткенде анан ийгиликсиз учурлардын баарын тең мондай шуруудай тизип алып, моунда анан минткенде дей берсек, андан тышкары баардык жашоодо болуп аткан кыйынчылыктарга мен күнөөлүүмүн деп көрсөк, анан өзүңдүн мен дагы бир нерсеге татыктуу, кадырлуу адаммын дегенге шектенсең, анда сен өзүңөн өзүң көңүл калып жаткан адам экенсиң. Ушундай ойлор көңүл калууга алып келет экен, элестет. Өзүң акырындан жегенсип болуп туруп, бир адам жакшы сөз айтты эле, ошол өзүңдөн көңүл калуу деген. Мисалы, башка адамдан көңүл калса, сен ал менен сүйлөшпөй койсоң эле бул проблема чечилди. Күйөөң болобу, ажырашсаң эки көңүл калуу нерсенин чечилет экен. Бул кайненең, анан күйөөң дейт. Андан тышкары балдарыңды эми апаң алып барып жардам берди деп койсоң болот дейт. Бирок, өзүңдү каяка жоготосуң? Өзүң менен жашайсың дейт. Өзүңөн көңүл калуу бул мындай айтканча бул проблеманы чечиш оорураак экен да. Тилерден жөн эле баш тартып койсоң, алыстап калсаң болду. Проблема чечилди, сен бактылуусуң кайра. Бирок өзүңдү каяка жоготосуң? Ошон үчүн көбүнчө адамдар өзү менен иштеп, өзү менен мындай айтканча маек куруп, ошол көңүлүн кайда кайтарып же болсо ушул проблеманы чечүүдөн алар өзүн айткандай эле чынында өзүн ушинтип жей беришет экен. Мен кылдым, мен мындаймын, мен тигиндеймин, бул болбой калды, тиги жумушумда болбой атат деп ушинтип кичинеден келип атып өзүбүздө көңүл калып калат экен. Эгерде толугу менен адам өзүнөн көңүл калганын кантип билет экен дебейсиңби? Өзүн дайыма башкаларга, айланадагыларга салыштырат экен. Бул мага караганда сулуураак, мага караганда ийгиликтүү, мага караганда көп акча табат. Анын үйү сонун, унаасы сонун деп дайыма салыштырат экен. Анан баарына жакканга аракет кылат экен, өзүн эмес, башканы ойлойт экен, мен буга жыгайын деп. Анан өзүн мен күнөөлүү болуп калдым, мен минтип койдум, мен деп жей берет экен. Андан тышкары дагы эгерде ага кимдир бирөө критика айтып атса, ошону аябай кунт коюп угуп, анан мен мына кайра мен ушинттим дейт экен да. Бул өзүнөн өзү көңүл калган адамдын белгиси. Анан перфекционист болуп кетет экен, мындай адам таң калыштуусу, элестет. Баары сонун болуш керек, болбосо деген. Анан кийин мондай жатат, анан үстүнө чоң таш басканга барабар болуп калат экен, көңүл башын көтөрө албай калат экен, элестет. Ошо бул мындай айтканча өзүңдү акырын өлтүргөн сыяктуу болуп калат. Андачы мен ойлонуп кеттим, Мирел. Биздин көп адамдар балдарын кичинекейинен көңүл калууга үйрөтөт окшойт да. Эл эмне дейт тигинин баласын карачы деп салыштырып. Ошону эстеп кеттим да. Тигинин баласы мындай кылат, тигинин баласы тигиндей кылат. Анда биздин тарбиябыз кичинекейинен ошон үчүн мүмкүн бактысыз адамдар көп болуп кетет, Ошентип эле өсүп чыккан турбайсызбы? Бирок азыр болсо психологдор болсо ошону ойлонуп эметип атышат, жанагы айтат эмес беле, кичинекей баланын өзүнүн ой пикири болушу керек. Ой пикирин угушуңар керек, кабыл алышыңар керек.
же болсо баланын мындай эмеси, бизде мурун мындай жок эмес беле. Азыртан эмете баштады. Анткени бул чынында эксперттер, психологдор ушундай ошо өлкөнүн баарын изилдегенде көрүнүп турат. Көрүнүш, бул ачылыш чынында таасир этет. Анткени болсо ушул кичинекей кезинен сен мындайсың, сен кыла албайсың, сен эмесиң, тигинтсиң эметип баштаганда адамдар болсо өсүп калганда ким болуп калат? Ойлоп калат ушинтип. Самокритиктер өсүп чыгып атпайбы, өзүн өзү жегендер. Ооба, жагымдуу болуу, баарына көрүнүшү, жана айтат эмес беле, кошуналарым эмне дейт? Адамдар эмне дейт? Элим эмне дейт деп атып, акырындап өзүнүн болгон, мындай десем, жакшы сапаттарын басынып койгондор болот да. Ошондон кошулуп келип адам ушинтип өзүнүн кичинекей, ал болсо кийин башталбайт турбайбы? Кичинекей бала чактан турбайбы? Ошондо аны тарбия беришүү дагы бул өтө чоң эме турбайбы, иш. Перфекционист болуп калат дейт да. Анан демек адамдарга жагыныш үчүн баарын сонун кылыш керек. Мен мыкты кылышым керек, сонун жасашым керек, баары чики-чики болуш керек деп умтулуп отуруп, адам баягы жөн гана жашоодон ырахаттанганды унутуп калат экенбиз да, кээдечи. Бала чактан башталат экен да, демек мунун баарычы. Биз ойлойбуз, ата энелер ойлойт да. Мен ушинтсем баламды сонун тарбиялайм. Эл менин баламды карап сыймыктанат эле. Монтет дейт, карап отурсаң элдин сыймыктанганын кереги барбы эгер бала бактысыз болуп турса да? Ооба, кандай дейсиң? Чынында жаман нерсе. Угармандарыбыздан да сурайлычы, ардактуу биздин катталуучулар, ошол жөнүндө кандай ойлойсуз негизи? Өзүн өзү жеген, өзүн өзү менен диалог кылып, мен жаман дегендер барбы? Ушундай учур башыңыздан өттү беле? Ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз, күтөбүз. Анан мен дагы ушундай нерседен өтүп жүрөм, кыйналып жүрөм деген угармандар болсо, +1 301 760 60 70 сандарына жазып кайрылсаңыз болот. Биз сиздер менен чогуу сүйлөшүп, колубуздан келген жардамыбызды бергенге даярбыз. Мына ушундай. Мен ошо перфекционисттердин бир нерсесин түшүндүм да, эмне үчүн ошондой болот экен. Перфекционист негизи жакшы да. Мындай баарын туура кылуу эмеси. Бир нерсе алардын мындай девизи болуп калышы мүмкүн. Перфекционисттин негизи девизи бар же жок. Болду же болбоду деген эме да. Эгер аткарылбаса ишке, анда болду. Мен анда жаманмын, мен колум келбейт экен, мен кантип кыла албай койдум деген ушул көңүл же ушул сөздөр, ойлор аны басынтып коет экен да. Ошондуктан буга бир нерсе жардам бере алат экен да. Психологдор айтат, өзүңдү кечирүүгө. Андан тышкары дагы адамдарды кечирүүгө. Негизи адам баркан сырттан келет да, ошонун баары. Өзүңдүн мындай парадоксальный ой болбосо дагы болсо мындай экен да. Сен өзүң ойлогон нерсең тегерегиңен келет экен да. Тигил кандай ойлоду, тигил бул сөз айтты, тиги бул деп атып, анан сен өзүң оюң ушундай программировать этип туруп калат экен да. Мен мындаймын деген. Ошондо мен бир ыкманы түшүндүм да. Адамды ушул көңүл калуудан, өзү көңүл калуудан көтөрүүгө жардам бере алсак, анда эң жакшы нерсе бул көңүл айтуу, жакшы көңүл айтуу. Жакшы сөз айтуу. Сен муну кыла аласың, бүгүн кыла албадың, болбоду, эчтеке эмес, адамдар баары кыла албай калды, болот. Сен кылышың керек. Ошондой эле балдарга да кичинекей кезинде ыйласа дагы, эмне болсо дагы эчтеке эмес, болот баары, бүгүн болду, болбой калды, кийин болот деп ушинтип көңүл айтып колдоп турсаңда, анын өзүнүн дагы ишеними да көбөйө баштайт экен да. Антпесе анда ал өзүн ушинтип басынтып эле көңүлүн калып калышы мүмкүн да. Убактыбыз аз калды окшойт. Биз кийинки уктурда ушул өзүн өзү жеп, өзүнүн көңүлүн калгандардан кантип арылса болот, ошондойдон кантип арылса болот, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Мен ойлоп атам, мүмкүн кийинки подкастты биз айымдарга арнайбыз, андан кийинкиде ошол жөнүндө сөз кылабыз деп, Негизи ошол майрамдан кийин. Дагы бир нерсени кошумча кылып кетким келет. Негизи ошол өзүң адамдын ой пикири чыгып турушу керек. Ошон үчүн сунуштайт элек, эгер биздин ой пикирибиз чыкпаса, мен ой пикирим эч кимге маанилүү эмес, тиги эмес. Албетте бул критиканы айткан жокмун, ой пикирди айтып атам. Ошон үчүн достор, ой пикириңиздерден тартынбаңыздар, бөлүшүңүздөр, жазыңыздар. Кандай гана болбосун жазып кетиңиздер, бизге кызык болот. Анда эмесе бул жака комментарий кылып жазсаңыз болот, анан биздин WhatsApp номерубузга жазсаңыз болот. Кайталаганбыз, Анда эмесе коштошолу, кийинки угушкан подкасттарга чейин биз менен болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.